You're not in a good position. You don't have the cards right now. Трамп Зеленскийди Ак үйдөн кубалап чыкты. Зеленский АКШдан күтүүсүдөн кетти. Келишим токтотулуп, Трамптын билдирүүсү талкуу жаратты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Вашингтондогу расмий сапарын күтүүсүдөн токтотуп, Ак үйдөн эрте чыгып кетти. Fox News маалыматына ылайык, АКШ менен Украинанын ортосундагы пайдалуу кен байлыктарына байланыштуу келишимдин кол коюлушу жокко чыгарылып, президент Дональд Трамп менен пландалган жалпы пресс-конференцияда болбой калды. Ошол эле учурда АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн Truth социалдык тармагында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарып, Зеленскийдин позициясын сындады. Ал тынчтыкка даяр эмес деп жазды Трамп. Мындан тышкары Трамп Зеленскийдин жүрүм-турумуна наразычылыгын билдирип, ал АКШ үчүн маанилүү болгон абалды кабинетте өзүн сыйлабастык менен алып жүрдү. Зеленский тынчтыкка даяр болгондо гана кайтып келсе болот деп билдирди. Бул билдирүүлөр эл аралык коомчулукта чоң резонанс жаратып, АКШ менен Украинанын мамилесиндеги чыңалууну көрсөттү. Трамп Зеленский менен болгон жолугушууда эмнелерге токтолду. Анда Дональд Трамп Владимир Зеленский журналисттердин суроолоруна жооп берип, ачык жыйын менен баштаган. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Трамп бир нече багыттарга токтолду. Орусия менен Украинанын ортосундагы чыр-чатакты токтотууга убакыт келди. Путин муну каалайт. АКШ Украинага көп курал жибергиси келбейт. Вашингтон жаңжалдын токтошун каалайт. АКШ адам өмүрүн сактап калуу, көп акчаны үнөмдөө үчүн жаңжалды токтотууну каалайт, бирок экинчиси анчалык деле маанилүү эмес. Украинада чоң көйгөй жаралды жана Орусия менен болгон жаңжалда жеңишке жетпей жатат. Киев Орусия менен тынчтык жолу менен жөнгө салуу маселесинде компромисске барышы керек болот. Трамп Зеленскийге: "Сиз бизге чыр-чатакка байланыштуу кандай сезимде болуу керек экенин айтууга укугуңуз жок. Биз аны чечүүгө аракет кылып жатабыз. Сиз АКШга жана өлкөңүздү сактап калууга аракет кылып жаткан президентке рахмат айтышыңыз керек. Сиздерде аскерлер калбай бара жатат. Украинадагы кырдаалда ошолор гана туруштук берди." Биле кетсек, бир нече убакытка созулган журналисттердин катышуусундагы жыйын эки лидердин кызуу талаш тартышы менен жыйынтыкталды. Андан соң жабык эшик артындагы жолугушуу мөөнөтүнөн мурда үзгүлтүккө учурады. Ак үйдүн маалымат кызматы Украинанын жер казынасы боюнча алкактык келишимге кол коюлбагандыгын билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Муфтий ооз ачырууда ысырапкорчулук кылбоого чакырды. Кыргызстанда 1 мартта Ороз айы башталды. 28 февралда өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Абдулазиз Закиров өлкөдөгү мусулмандарды Ороз айы менен куттуктап, элди ынтымактуу болууга үндөдү. Муфтий Ороз айындагы ооз ачырууларга ысырапкорчулукка жол бербөөгө чакырды. Ысырапты бир гана ооз ачыруу маалында эмес, деги эле өмүрүбүздү ысырап менен өткөрүүгө жол бербешибиз керек. Убакытты текке кетирбей, аш-тойлорду да ашыкча ысырап кылбай, ар бир ырыскыны туура баалап, сарамжалдуу колдонолу. Ыйык Рамазан ашыкча ысырап эмес, жөнөкөйлүк жана ыраазычылыктын айы, деди муфтий. Рамазанда мусулмандар бир ай орозо кармайт, орозо айт майрамы менен жыйынтыкталат. Парламент депутаттары Кыргызстанда када салт салтанаттарды, өрт адаттарды өткөрүүдө маркумду узатууда ысырапкорчулукка чек коюуну сунуштап, мыйзам долбоорун алып чыгышты. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and Дональд Трамп менен Владимир Зеленский түз эфирде кайым айтышты. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтондо Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Сүйлөшүүлөр Овал кабинетинде уланды. Иш-чара түз эфирде чагылдырылды. Овал кабинетиндеги пресс-конференция пикир келишпестик менен аяктады. Журналисттерге жооп берип жатып, Украина менен АКШнын президенттеринин ортосунда жаңжал чыкты.
Зеленский Киевтин ок атышууну токтотууга даяр эместигин жана Вашингтондон коопсуздук кепилдигин алуу зарылдыгы тууралуу айткандыгынан кийин экс-президент айтыша кетишти. Трампка кошулуп вице-президент Джей Венс Зеленскийге басым жасады. Бизге ок атышпоодон тышкары дагы көп нерсе керек. Мен буга чейин Макрон менен Меркелдин катышуусунда Путин менен келишимге кол койгонбуз. Кайсыл дипломатия жөнүндө кеп болуп жатат деген Украина президентинин сөздөрүн РБК келтирет. Буга жооп катары Трамп Украина согуш башталгандан бери ыңгайсыз абалда жана АКШга ыраазы болушу керек деп жарыялады. Ал эми Украин бийликтери Киев ок атышпоону каалайбы же каалабайбы деп Ак үйгө айта албайт. Трамп Киев тынчтык орнотууда компромисстерге барышы керек деген, эгер Украин бийликтери келишимден баш тартса, АКШ ага катышпай турганын кошумчалады. Бизсиз колуңузда карта жок. Бизге ыраазы болушуңуз керек. Биз сиздин өлкөңүздү сактап, согушту токтоткубуз келет. Мен согушту токтоткубуз келбейт деп айта албайсыз. Биз сизге $350 миллиард бердик. Бирок дагы эле ыраазы эмессиз. Бизге эч нерсе айтууга укугуңуз жок. Азыр жакшы абалда эмессиз, деди Трамп. Мен бул жерге карта ойногону келген жокмун деп жооп берди Зеленский. Көп өтпөй Овал кабинетиндеги маалымат жыйын аяктап, саясатчылар камерасыз сүйлөшүү үчүн чыгып кетишти.